Садыр ата биздин үйдү биринчи эси талашып атат. Алганга жардам берип коесузбу? Бул видео тасмадан өспүрүм кыздардын өлкө башчысына кайрылуусун көрүүгө болот. Анда ата-энесинин тамын кимдир бирөөлөр талашып жатканын айтышкан. Себеби Нарын шаарынын Чыргайлуу көчөсүндө жайгашкан бул үй 1995 жылы эч кандай документсиз болгону тилкат менен 3-жаранга сатылып кеткен. Ошондо документи жок, расписка жазып берген. 3 кишинин күбөсү менен жазып берген. Документти алып келип берем деген. Ошо бойдон мен дагы жумуштан кол бошобой, Агесте союзунда жумушту аябай эметчү. Демаш күндө эле куучу бизди. İştegile дечү. Ошон менен 1997-жылы Каракөндүн автоавария болуп, кырсыктап, ошо бойдон документти ала албай калдым. Өзүмдүн оорума байланыштуу турбасам каяка 2 жыл постоянный жаттым. Ушинтип больницанын карамагындамын дагы эле. Могу чечимди алдым. Мына термечик бейшелең деп турат. Тигинин чечими жок оригиналы. Сатып алган тамынын техникалык паспорту менен кызыл кетебин ала албай убара тарткан Термечиков 1995-жылы 16-ноябрда Кудус Наркеевден сатып алганын айтат. Бирок ошол учурда тамдын тиешелүү документи жок болгондуктан 1 айдан соң алып келип берем деген убада катын гана алып калган. Анан деген үйдөгүлөр айтты, жардам берели туугандар. 1-200 миңди берели. Анан чечсин ызы жок деп. Анан ал айтат 500 миң деп атат. 500 миңге мен там сатып ала турбайм кайра. Мен аны акчаны таба албайм дедим. Берем дегениңден ошоттук да, мен билген жокпуз да. Сакал алда эле 75ке чыкты, сакалдуу эле кишилер да. Алар жакшы кишилер. Алар алганыбыз чын деп тастыктап атат бүт соткочу. Ал эми Кудус Наркеев Талап Жумаев аттуу жарандан алган экен. Бирок ал учурда да үйдүн тийиштүү документтери болгон эмес. Азыркы тапта үйдө жашап, бирок документин өзүнө каттата албай жаткан Бейшелең Термечиков мамлекеттик каттоо мекемесинде үйдүн ээси катары Талап Жумаев көрсөтүлгөнүн айтат. Бул көйгөйдү чечүү үчүн ал шаардык жана облустук сотко кайрылып, учурда адилеттүү чечим күтүп жатканын кошумчалады. Сот болду, анда да келген жок. Тиги экинчиси келди, айтты, кошуналар айтты, кой бер. Бул орукчан, 2 комнат, мына 74-жылы салынган тамдар, эски, жарык. Сатып алганы чыгын деп тастыктады кошуналар дагы. Анан деген облус сот айтты, тияктан эле чечилмей экен бул эч жагы эле. Шаардык соттон эле чечип койбойсуңарбы деп. Анан кайра шаардык сотко берди. Ошон менен ответи жок. Термечиков өзү экинчи топтогу майып, ишке жарамсыз. Ал эми жубайы 5 баланын убарасы менен алик. Болгону балдарга жана жолдошуна чегерилген жөлөк пул менен күн кечиришет. Учеттобуз жок, түндүктө жокпуз. Квартирада сыяктуу болуп эле жашап баштабыз. Бирөөнүн учетто туруп ошо жашап, өткөрүп пособие алып, ошо пособием жашап баштап. Шарт ошол 7200 алам. Ага эмнеге жетет? Эчтекеге жетпейт. Уну алсам продуктка жетпейт, продукт алсам муну албай. Кайра карыз калабыз, кайра пособие тийгенде магазиндерге төбөп берем карыздарды. Чыргайлуу 29 дарекиндеги үйдүн буга чейинки ээлери менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Андыктан биздин телеканал алардын да үнүн угууга даяр. Жазгул Усубалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.